Elimizde atı жаман арақтың азабынан қанша енелеріміздің көз жашы төгіліп, сыздап, қанша үй бүлөлөр бұзылып, қанша жаман іштер болып жатат. Таптақыр жоғотып салса, аттың Қырғызстанның көп елі қолдайтыны, ушул бойынша сіздің ойыңызды білгім келеді. Мына өте тура айттыңыз. Ошонун үстүнө мына аракет кылып атабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, бұл арақ бардық жамандықтан ачкычы деген. Бардық күнөөлөрдөн ачкычы. Адамдын эң асыл акыл деген нерсеси жок боло турган нерсе. Арақ ичкен адамды көрүп атасыздар. Акылы жок. Сүйлөгөнү түз баса албайт. Сөзүн таппайт. Мен деген профессор, академик болсо дагы арақ ичсе ошо акылы кетет болду. Акылды кетирген нерсе. Акыл кеткенден кийин деген биз айвандар менен бир эле айырмабыз бар. Акыл бар да. Акыл кеткенден кийин эмне болдук? Адам болбой калдык да, беркинси болуп калдык да. Мунун кесепети канчалык жаман нерсе. Ошон үчүн иншалла баарыбыз аракет кылышыбыз керек. Биз мына өкмөткө эле өкмөт деп бар. Өкмөт деле ошол эле. Анан көрөк ушул эле Барскон эли. Мына отурасыздар азыр. Экинчи дүйнөлүк согушту 4 адам баштай берген. 4 адам эле баштаган. А мына жерде азыр 200-300 отурабыз бу жерде. Ошо бир Барсконду колубуздан келбейби? Аксакалдар, ажылар, имамдар, даваттагылар, бардык алымдар топтоп бир чечим чыгарайлы, карайлы. Мыналар десе токтотпосок болбойт деп. Аялдарды машалла өзүнүн немелери. Бул жерде аксакалдардын дагы эмелери бар го. Не деп коет? Аксакалдар соту деп койбу барбы? Аксакалдардын немелери бар. Ошол мисалы эми карап туруп, биз балдарыбыз эртеге ушундай бир алкаш болуп, үй бүлөсүн карабаган, өзүнүн ден соолугунан айрылган, бул дүйнөдө эле тирилей эле тозокко даяр болгонду токтотойлу муну дебейби? Карап туруп айтып элечи. Бирок өзүнүн эрежеси менен, жол жобосу менен, түшүндүрүү менен, мечиттерде алхамдулилля альтернатива болбосо болбойт. Болбосо баягындай клей жыттаганга өтөт, камераны эритип жегенге ушундай болгон үчүн. Мен эсимде бар, аракты бир жолу канча бул, по-моему 90-жылдары экен токтотуп койгондо адамдар одеколон алып иче баштаган. Адамды иман менен токтотпосоңуз, башка нерсени өтүп кете берет бул. Иман менен. Ошон үчүн иманга кандай? Биз Барсконда даватты күчөтүшүбүз керек. Ушул жерде алхамдулилла эркек аялы менен чыгып келсин даватка масурат жамааттарга. Жамааттарды күтүп алайлы. Мечиттерге күйөөлөрүңүздөрдү жибериңиздер. Балдарыңыздарды жибериңиздер. Аянбаңыздар сиздер. Айтыңыздар. Эрте менен жакшы жылуу суу даярдаңыздар. Сиздердин көз жашыңыздар эч качан текке кетпейт. Эненин көз жашычы, Аллаху акбар, тозокту өчүрөт. Жөн эле ал өлүктү дагы тирилте турганга чейин күчү болот. Эненин көз жашы жөнөкөй эмес ал. Жүрөгү өлүп калгандардын жүрөктөрүн жандандырат. Ошон үчүн иншалла баарыбыз аракет кылайлы. Баарыңыздарга мына пикир салайлы. Мисалы азыр караңыздар. Барсконда свет жок деп коелу. Мисалы ана жерде чоң свет такой эмне деп коет ама? Трансформатор деп коет го. Трансформатор күйүп кетти. Барскондун азыр ар бир жаш баладагы карысы, эркек аял ушуга пикирде да. Эмне болду? Качан күйгүзөбүз? Эмне кылайлы деп. Ана айылдын бардыгына түйшүк, бардыгынын камы. Эмне үчүн биз мына аты өчкөр мына жаман арак менен көрөшө албайбыз? Биз баарыбыз ошондой кам көрөшөлү. Кыздарыбыз бузулуп атса, балдарыбыз бузулуп атса, үй бүлө талкаланып атса, ушунун айынан пычакташып атса, авария болуп атса, ушунун айынан өлүп атса, ажырашуулар болуп атса, биз өзүбүзгө анан кандай? Бул чоң ушун аракеттин көрөлү, иш чарасын көрөлү. Бул жакта алхамдулилла айыл өкмөтү бар, башкасы бар, имамдар бар, чоңу айтып алхамдулилла карап туруп, аны бирок баягындай да кандай альтернатива ортосуна киргизишибиз керек да жакшы. Жакшы иштер менен убакыттарды алек кылбасак, жаман иштер биздикин алып коет. Менде 2 суроо бар. Суцай деген илим исламга туура келеби? Гороскоптун түрү. Жок болбойт туугандар. Мындай гороскоптун түрү исламга туура келбейт ал. Жылдыздар менен тияк-пияк кылып, жок жана башка нерселер менен жок. Алдына ала карап туруп, ушу күнү сапарга чыкса болот экен, ушу күнү сапарга чыкса болбойт экен, ушу күнү гүлсө болот, ушу күнү гүлсө болбойт деп балакеттердин бардыгы. Мындай болбойт ал. Азыркы өспүрүмдөргө жок дегенде денени кыймылдатпаган
Muzikalardan уксак болобу? Жооп бериңизге чоң рахмат, Алла разы болсун. Денени кыймылдатпаган музыкалардан. Музыка мындай да. Эмне үчүн пайгамбарыбыз бул музыка зынага чакырат? Музыканы кесепет ушундай кулакка бир кирсе кайрат чыкпайт ошол бойдон. Ошон үчүн алхамдулилlah Куран киргизиңиз. Муфтиятта үйлөнөм дегендерге тааныштыруучу отдел барбы? Байкемди жиберели деди эле. Жок, мындай эме жок, бирок. Ушундай отдел жок. Буну азыр рекламалар чыгып атпайбы? WhatsApp'тар бар дейт мынакей бул жактагылар. Менин апам каза болуп калган. Тирүү кезинде бир эжеге акча карыз эле. Бир аз. Эми ошол эже өзү каза болуп калды. Апамдын бересе акчасын тиги эженин балдарына берип койсом болобу же кандай кылам? Эң туура. Балдарына алып барып берип коюңуз. Апам каза болуп калган. Бир жыл болду. Апама кандай нерсе кылсам сооп тиет? Ушул суроомо жооп берип койсоңуз, Алла разы болсун баарыбыздан. Апаңызды баарыңыздар ошол жерде ким өткөн болсо дүйнөдөн Алла рахматына алсын. Эми сиз мындай кылыңыз. 5 убакыт намаздан кийин Роббирхамхума кама раббаяни сагира деген дуаны окуңуз. Алла, ата энеми өз райымдуулугуңа бөлөгүн. Кандай алар мени кичинекей кезимде райымдуулугуна бөлүп эркелетип чоңойткондой. Мени кечир, ата энемди кечир деген дуаны кылыңыз. Ата энеңизге кечирим сураңыз. Бул бир. Экинчиден Куран окуп туруңуз. Кайрымдуулук кылып соогун багыштап туруңуз. Эгерде колуңузда бар болсо, суу чыгарыңыз. Колуңузда бар болсо, мына жердеги бейбечаралардын курсагын тогозуңуз, кепилдик алыңыз бир үй бүлөнү. Мисалы, айына 5000 сом берип тургандай кылыпчы, ошонун соогу апама барсын, апама тийсин деп. Мына дагы мүмкүнчүлүк болуп калса, ажылык кылып келиңиз апаңыздын атынан. Умра кылсаңыз болот. Бардык сооп иштер. Ла илаха иллаллахны көп айтып, миң деген апаңызга соогун багыштадыңыз. Ушулардын бардыгы ибадаттан да. Bundan başka daha ekonu koşup koyun. Apağınыздың singdileri, eceleri, ağaları, inileri var go, oşular bir jakşı bolуңуз. Tay. Bu taylar menen jakşı bolуңуз. Mına oşolda apağınızga soğuk diye. Daha birosunu aytıp koyun, akırkısın, apağınыздың dostları var mı go? Kattaşkan. Oşular men kaptığını üzbеңiz. Oşularga da jakşılık kılıp, jakşı sözünüzde aytıp, mına palançanın kızı dep, alar suyunup kalsın. Кичине бир 2 лепешка алып барып берип койсоңуз дагы бир каймак менен канча сүйүнүп калат. Аларды динге чакырыңыз. Апаңыздын достору барбы? Ошого алхамдулилlah жолук салып коюңуз. Сүйүнүп калат. Сүйүнүп калат. Ошонун сообу апаңызга тие берет. Макулбу? Үйүбүзгө шартыбыз жок, кээде гусулу жок, балдарыма тамак аш жасап берем. Арам тамак берген жокмунбу деп капаланам. Эч нерсе болбойбу. Биринчиден мындайда үйдүн бир чекесине эле эме кылып койсо болот. Азыр мына кичине пленка тартып делечи. Гусул кылыш керек. Гусул кылбаса болбойт. Бул тазалануу ислам динде таза дин, тазалыкка чакырган дин. Буда береке бар. Ден соолугуңузга дагы, бала чакаңызга да береке. Албетте балдарга тамак жасап бергенде ал арам болбойт. Колуңузду жакшы чайкап, оозуңузду мурдуңузду жакшы чайкагандан кийин балдарга тамак бере бергиле, эчтеке болбойт. Кичине эми мындай деп айтат, мүмкүнчүлүгү бар болуп туруп дагы гусул кылбай анан кийин балдарга тамак бере берсе макру дейт. Арамга болбойт го, бирок иши макру деп айтат. Ошон үчүн үйгө шарт түзүңүздөр. Эч кандай кыйынчылыгы жок. Бүгүн алхамдулилlah кайсы доордо жашап атабыз туугандар. Алхамдулилlah мүмкүнчүлүктөр бар. Мурунку ата бабаларыбыз свет менен ысыктырбай эле ошол от жагып энелерчи, казанга суу ысытып анан кийин гусул кылат эле. От жакканга канча убакыт өтөт эле? Азыр тифайлда бу демелер деген бар го, мына эле кипитинниктер бар. Эч кандай кыйын эмес азыр. От жака турган доор калган жок азыр. Ошон үчүн иншалла жок, бул гусул туугандар, бул биздин динибиз да бул. Бул динибиз, тазалыгыбыз. WhatsApp группада жалаң айымдар бар. Биз очередь менен шахадат келимесин зикир хадия кылабыз. Ла илаха иллаллах Мухаммаdur Rasulullah bir-biribizге очередь менен хадия кылабыз. 70 000 толгондо бир айымга хадия кылынат. Ушул маселе боюнча жооп берип коесузбу? Ушул кылгандарыбыз тууралуу. Биринчиден ла илаха иллаллах Мухаммаdur Rasulullah деп зикир тартылбайт. Зикир ла илаха иллаллах деп эле тартылат. Пайгамбарыбыз үйрөткөн зикир ушул. Албетте ла илаха иллаллах Мухаммаdur Rasulullah
Бұл калима тойиба, ашаду ла илаха иллаллах ва ашаду анна мухаммадан абдуху ва расулу деп. Бирок зикр кылганда ла илаха иллаллахны айтасыздар. Ең ақырында, ақырқысында ла илаха иллаллах мухаммадур расулуллах деп қойсаңыз болады мындай. Так зикир баяғы 100 жолы 1000 жолы айтып жатқанда, хадия қылғаныңыздар тура эле эчтеке эмес бул. Ихластуулук болсун да. Мындай риякөрлүк болуп калбасын. Авалкы каза намаз жөнүндө толук айтып койсоңуз, мурда окубай калган намаз жөнүндө ушул намазга амал кандай кылабыз? Бул мындай. Мурдатан биз өзүбүздү мусулман деп эсептеп келгенбиз, бирок балагатка толгондон бери намаз окубай жүрдүк, кандай бир себептер менен. Эми алхамдулилла иман жүрөгүбүзгө келип намаз баштап калдык. Кээ бирине 1 жыл, кээ бирине 5-10 жыл. Каза намаздар бар. Каза намаздарды биринчи сиз карап санаңыз. Сиз качан балагатка толгонсуз? Балагатка толгондон баштап намаз фарыз болот. Качан намазды баштадыңыз? Мисалы 20 жашта намазды баштадыңыз. Балагатка толгон 10 жашында болсо, жосо 11 жаш, 12 жаш, ар кимдики ар кандай да. Ошондо карап туруп, анда 7-8 жыл каза болот. Бир тетрад ачып коюңуз. Бүгүн канчанчы күн? 4 июнь 2022 жыл депчи. Каза намазды. Үйдө бош убакыттын бардыгын каза намаз окуп, ошол жерге жаза бериңиз. Bir günde 2 gündükünü okusanız, Kuda kalasa 1 yıl, endigi жылы şu günge jetsek, anda 2 жылдын казасы аткарылып калат да. Ниетти кандай кыласыз? Эң авалкы, алгачкы мойнумдагы багымдат намаздын казасын окуганга ниет кылдым дейсиз. Алгачкы пешим намаздын казасын окуганга ниет кылдым дейсиз. Кыскасы ар бир сөзгө эң алгачкы деп ниет кыла бересиз. Кафарат намазы жөнүндө. Ушул намаз жума күнү окулат деп ушуга амал кылабыз. Ушул намаз жөнүндө да толук айтып берсеңиз. Кафарат деген намаз жок бизде. Бизде нафил намаздар боюнча угуп алыңыздар. Ишрак деген намаз бар, духа деген намаз бар, авабин деген намаз бар, салату таспих деген намаз бар, тахиятул масджид деген намаз бар, тахиятул вуду деген намаз бар, салатул хаджат деген намаз бар, салатул истихара деген намаз бар. Bir kafarat деген namaz bizde yok. Hacıke meni soram, kelin kaynenege kol götürgönдөр bolup atat. Ne deydi? Kelin kaynenege kol götürgönдөр bolup atat. Oşularga jakşı nasihat aytıp koyunca sorança. Allahu akbar. Gördükler koygular. Kelin kayıntıp kaynenege götürsün. Astagfirullah. Эгерде ушу айтканыңыз, жазганыңыз чын болсо, бул точно эле шайтан го дейми? Капа болбосун, бирок муну ачык эле айтып коеюн. Энеге кантип кол көтөрсүн? Канчалык жаман айтса дагы, урушса дагы, сындаса дагы, мейли кол көтөргөнгө келинден акысы жок. Таптакыр акысы жок. Мындай болбойт, тоба кылсын. Тоба кылсын. Эне жөнөкөй эле улууларга кол көтөрүү болбойт. Тем более кыз бала. Мына WhatsApp, анелер, Instagram, нене берки соц тармактан үйрөнсө керек да. Азыр мушташкан кыздарды көрүп ал. Көтөрсө болот экен деп. Жок мындай. Бул тамаша, бул күлкү эмес бул. Бул ыйлай турган амал бул. Келин кайнене кантип көтөрсүн? Я Алла. Өзүм апасы да ал. Тоба кылсын мындайды, тоба кылсын. Ошон үчүн дагы айтайын. Канча сын болобу, уруш болобу, түшүнөбү, түшүнбөйбү, кадырлайбы, кадырлабайбы, аркасынан ушактайбы, жамандайбы, бирок кол көтөргөнгө болбойт. Бирок андайга да имсан жеткирбеш керек. Бирок келиндер, кайненеңиздерди сыйлаңыздар. Ушу сиздин алхамдулилла жарыңыз, күйөөңүз, ошону төрөгөн, чоңойткон, ошонун апасы болуп эсептелинет. Андай болбойт да. İmandуу gelin eç kaçan kaynenesine tike karap söylebeyt. İmandуу gelin. Bilip koyunuz bu kaytar dünya bırakçı. Uşunu bir estep alın da. Ertege uşunday moment gelet. Sen ata enene, kaynenene kanday kılsan, sen baldarına kurdum uşunday gelet. Uşun için inşallah jakşı neme kılıp, jakşı mamele kılıp, kızmatın kılıp, bırak kayneneler sizler dağı gelinin kızmatları işte barıktap koygula, kişi bağlap koygula,
рахмат айтып қойып ала, ештеңеңіз кетпейді. Ештеңеңіз кетпейді. Кейде ушундай кайненелер дагы келинди эч мактабайт да. Билбейм, көп кетет, эби же башкада. Не болгон чакта дагычы, бул сиздин кызыңыз эмес да. Сиз төрөгөн кыз эмес болчу. Сиз буну кыйналып көтөргөн эмессиз, кыйналып төрөгөн эмессиз, кыйналып чоңойткон эмессиз. Бул сиз Аллага өтө көп шүгүр кылың да, буну башка эле бир эне каякта төрөп, чоңойтуп, кыйналып, өстүрүп, бардыгын ооруса дарысынан берип, кийинтип, ушундай жетилдирип сизге подарок кылып берип койду да. Сиз буга шүгүр кылың, Алла Таала ушундай кызматчы. Атак сиздин кызыңыз Москвада иштеп атат. Сиздин кызыңыз Алматада, сиздин кызыңыз Бишкекте, сиздин кызыңыз болсо Чолпонатага турмушка, башка жакта. Ошол сиз кимди төрөсөңүз, кимди чоңойтсоңуз, ошол кыздын мойнунда милдеттүү сизге келип кызмат кылуу. Ооруп калсаңыз, Кудай сактасын го, ошонун мойнунда. А бул келин сизге подарок да бул. Ошончо бирөө жөнүндө кызмат кылып атса, рахмат айтыш керекпи? Азаматсың деп коюңуз, мактап коюңуз, алдап коюңуз. Келин кызмат кылып сүйүнгөн бойдон жүрө берет. Жакшы сөзүңүздү, патаңызды берип коюңуз, азмас насаатыңызды айтып коюңуз. Келини мындай кылгыла, тигиндей кылгыла депчи. Өмүр бою эсинен чыкпай турган, кайненем дегенде өзүнүн апасынан да каты жакшы көрө турган келин болуп калсын. Сиз ошондой имандуу кайнене болуңуз. Бул маселе өтө бар, ар жерде бар да. Кайнене менен келин, кайнене менен келин. Экөөнүн ортосунда иман болсо, экөө тең бактылуу. Иман болбосо, Кудай сактасын. Кудай сактасын. Ошон үчүн иншалла мына жердеги мына кайсы келин кол көтөргөн болсо, өтө тез кечирим сурасын. Алладан дагы, кайненеден дагы кечирим сурасын. Бул жакшы болбойт. Эгерде ушинтип жүрө бере турган болсо, кырсыкка кабылып калышы мүмкүн. Кийин анан менен көрбөгүлө да. Мындай азыркы хижаб тууралуу толук айтып, менин суроом мындай. Азыркы хижаб тууралуу толук айтып койсоңуздар. Азыркы хижабы кандай эле мен каяктан? Кыскасы айтканда, балагатка толгондон кийин чачты жабыш керек. Жолук дейсизби, хижаб дейсизби, эмне десеңиз дагы, алхамдулилля. Жоочун эркектерден алхамдулилля, Алла Таала ушундай дин берген, бизге буйрук берген. Ошон үчүн сөзсүз моюн кулак деп алхамдулилля, бул шариаттын өкүмү. Балалуу боло албай атабыз, дуа кылып койсоңуздар, Алла Таалам салих перзент берсин, имандуу перзент берсин, көп перзент берсин, уулдардан, кыздардан, иншалла Алла Таалам. Көп дуа кылыңыздар, үмүтсүз болбоңуздар. Аялдардын милдеттерин үй бүлө бекем болуш үчүн, деген үчүн деп ошойдон калып кеттир. Менимче аялдардын эң негизги жоопкерчилиги 4 дуалдан ичир. 4 дуал деген үй. Күйөөсүнүн таап келгенин исрап кылбай, туура пайдаланып, үйдүн оту, куту болуп, ордосу болуп, үйдөгү нерселердин бардыгын таза кармап, үйдү ибадат менен жандандырып, нурлантырып, балдарды жакшынакай тарбия кылып, күйөөсү келгенде тамагы, кийим кечеси бардыгы ордунда жайында отуруп. Мына аялдын негизги милдети. Курсанчылык менен тосуп алсын. Себеп дегенде күйөөсү акча табам деп бирөө менен талашып кетет, бирөө менен урушуп кетет, бирөөдөн кыжалат болот, кээде ооруйт, ушу бала чакамды багам деп ар жерге ар ким менен учурап келет. Үйүнө келгенде дагы эгерде жылуу сөз болбосо, анда кыйын болуп калат. Ошон үчүн көңүлүн көтөрүңүздөр. Күйөөлөрүңүздөрдүн көңүлүн көтөрүңүздөр. Жакшы сөз менен айтып, кичине азыраак акча таап келип калса эчтеке эмес. Алхамдулилля. Бүгүн үйдө нан жокпу? Bir gün болсо дагы биздин үйүбүз пайгамбарыбыздын үйүнө окшоду деп шүгүр кылып туруп көңүлүн көтөрүп коюңуз күйөөңүздүн. Үйдө нан жокпу? Бүгүн жегенге эчтеке жок. Нан дагы жок, тамак. Бүгүн ачка жатабыз. Эчтеке эмес. Bir gün болсун пайгамбарыбыздын күнүнө окшоду деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 2 күн катар курсагы тойгон эмес. Өмүрүнүн аягына чейин. Ошон үчүн иншалла биздин мына өзгөчө мына үй бүлө институтунда ажырашууга ушу себеп болбош керек. Акча, буюм, нерсе вообще себеп болбош керек. Ажырашууга таптакыр бул себеп болбош керек. Азыр ар бир үй бүлөдө биз баарыбыз байбыз. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын үйү кандай? Атайын мынаны көрсөтүп койду мына. Намаз окуп атканда кээ бир убакта көздөн жаш чыгып, эстеп турабыз. Ошол убакта окуп аткан намаздарыбыз кабыл болобу? Кабыл болот. Бирок мына
көзден жаш шыққан ештеңе емес. Анткени адам эстейт го, эстегенде сөз оозду жабыш керек. Оң колмен оозду жаап коюш керек. Мүмкүн болушунча эмени адам эстеген чыгарбаш керек, оозун жаап эле чыгарбаш керек. Эгер таптакыр күчү жетпей баратса, анда оң колу менен оозун жабыш керек. Себептени хадистерде келет да, ким аны эстей турган болсо оозун атса, шайтан кирип кетет деген да. Биз бир жолу окуп атабыз устазыбыздын алдында. Бирөө оозун ачты эле, оозунду жап деди эле. Оозун ачкандан кийин жап деле. Анан айтты да, шайтан киргенден кийин чыкпасын деп жаап атасыңбы депчи. Учурунда жабыш керек да. Эстеген ошол учурунда деп. Экинчиси так, ошол убакта окуп аткан намаздар кабыл болот. Ушул суроого жооп берип койсоңуз, так, сизге ден соолук бөөнү. Алла таалам рахмат, калгандары баары дуа экен. Так. Сизге суроом, нафил намаздарды 4 рекет окуса болобу? Же 2 рекеттен салам берип окуш керекпи? Эң жакшысы 2 рекеттен окуганыңар жакшы нафилдики. Салам берип кайрадан туруп, бирөө өзүңүз кредитин акчасын берип төгүп кой деп суранса, төгүп койсом күнөөсү бирдей болбойбу? Аралашпай эле коюңуз, өзү эле барып төгүп койсун. Күнөөгө шериктеш болуп каласыз бир аз болсо дагы. Абдан муктаж болуп турган убакта кредит алса болобу? Караңыздар. Эгерде сиз ошо абдан муктаж болуп калдыңыз, эмне үчүн? Аш тойго жана башкага эмес. Эгерде мына карап туруңуз, бир содага ала турган болсоңуз, анда ислам принцип каржылоолор менен алыңыз. Башкалардан эмес. Эмне кылайын деп атасыз? Акчаны алып эмне кылайын деп атасыз? Картошка эгейин деп атасызбы? Жүгөрү эгейин деп атасызбы? Же болбосо дагы бир нерсе сатып алып келип сатайын деп атасызбы? Эмне кылайын деп атасыз? Ошого байланыштуу шарияттын көрсөткөн жолдомолору бар, ошо менен алсаңыз болот. Жөндөн жөн алса болбойт. Намазды ката кылып окусам, кайра баштан окуса болобу? Дааратты ката алса, кайра баштаса болобу? Эми кандай кылып ката кылып окуп койдуңуз? Кээ бир каталар бар, сүннөттөн ката кеткен, ара кайра кайтарганын кереги жок. Кээде важиптен ката болуп калат, анда жаңылыш саждасы менен толук болуп калат. Фарыздан ката кеткен болсоңуз, кайра баштан окуу милдеттүү болот. Дааратты ката алып койгон болсо, кайра баштан алыш керек. Пешим намазында салават окулбайт экен. Ошол жөнүндө салават окулбайт. Ошун жөнүндө кеңири түшүндүрүп берсеңиз. Эмне салават окулбайт? Салават окулат пешим намазында деле. Бардык эле намазда ат-тахияттан кийин салават окулат. Орозодон кийин нафил орозону кармадым. Карызым бар болчу. Ошондо нафил менен карызымдан кутуламбы? Жок. Нафилди окуган, кармаган болосуз, ниетиңиз нафил экен, карыздан кутула албайсыз. Карызды өзүнчө кармашыңыз керек. Нафилдин соогу жазылат. Бирок ушундай эмелерде биринчи фарыздын ушу казасын беришиңиз керек эле. Эми ал Шаввал айы өтүп кетти. Эми Кудай кааласа аракет кылып, өзү деле күн салкын болуп атат. Каза орозоңуздарды кармаңыздар тезирээк. Менин төркүн жагымда динден түшүнүгү жок. Жолдошум намаз окуйт. Мен жоолук салынсам, апам жоолугуңду арт жака салынчы деп урушуп жатат. Жолдошум салыныш керек дейт. Мен эмне кыларымды билбей жатам. Өзүм намаз окуйм. Жолдошуңуздун сөзүн угуңуз. Жолдошуңуздун сөзүн уккан милдеттүү болот. Фарыз болот. Атамдын көзү өтүп, апаңыз айтып атпайбы, мисалы артка жака салынчы депчи. Үйдө башка эркектер болбосо, арка жака салына бериңиз. Апаңыздын сөзүндө анча-мынча амал кылып коесуз. Ошондо башка эркектер жок учурда. Башка эркектер болуп калган болсо, анда жолдошуңуз айткандай толук жабынасыз. Атамдын көзү өтүп кеткен намаз окуп, атамдын көзү өтүп кеткен намаз окуп, орозо кармаган эмес. Өткөн TikToktон көрүп калдым. Кармабай кеткен орозосун фитна эмес, фидия бериш керек. Bir күнүн 1 килограмм buğdayдын баасы менен деп эстеп көрсөм, атам 57 жашында көз жумду. 47 жылдык орозосу 20 миңдин тегерегинде болот экен. Ошол акчаны берсе кабырда ахиретте жардамы тиеби? Ошол акчаны кимге бериш керек? Дегеле кантип жардам берсе болот көзү өтүп кеткен кишиге? Көзү өтүп кеткен кишиге мен башта айттым, кайра кайталабайын. Албетте фидия деп коет. Фидия бүгүн быйыл 56 сом болду окшойт да, фитр садака. 56 сом да. Бул дегени 56 сом менен сиз
карасаңыз мындайда бир күнгө 56 сом да. Ошону 30га көбөйтөсүз. 30га көбөйтсөңүз, так, бул жактан 50, 30, 1,5 миң болуп дагы, мына жактан 6, 30, 180, 1680 болуп калат. Ошол бул 1 жылдыкы да. Ошонун эгерде сиз азыркында канча жыл дедиңиз, бу жерден 47 жыл дейт. Ошону көбөйтсөңүз, кыскасы айтканда бир сумма чыгат. Ушуну бир билип алыңыз, 1 күндүк фидия, 1 күндүк орозонун фидиясы, 1 күндүк фитир садака. Ошону кийин көбөйтө бересиз, макулбу? Эми кимге бериш керек? Ушул айылда эң кембагал ким? Ошого бөлүп, бир эле кишиге эмес, бөлүп берсеңиз деле болот. Анан бирденигине 47 жылдыкын эмес, мени быйыл 10 жылдыкын бериңиз, 5 жылдыкын бериңиз. Колуңуздан келген. Акырын жазып коерсиз, анан атаңыздын 47 жыл ороза кармабагандын бардыгын берип койсоңуз болот. Бир күн келет да. А Кудай кааласа, иншалла, Алладан чоң үмүт бар. Иншалла, фарызын аткарды деген үмүт болот. Үйдөгү баняга аял күйөөсү жылаңач кирсе болобу? Өзү үйдөгү баняга аял киши менен эркек кишинин ортосунда чачынан бутуна чейин бири-бирине адал бул. Бирок Айша энебиз бизге адепти үйрөткөн, маданиятты үйрөткөн. Айша энебиз айткан: "Мен пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын уяттуу жерин эч көргөн эмесмин, ал дагы мени көргөн эмес" дейт. Ошондуктан жуунганда дагы мисалы таптакыр жыпжылаңач болуш, жуунуш кичине мындай уят кете баштайт десек болот да. Ошон үчүн кичине бир уяттуулуктун чегинде эле, эрди күйөөсү, аялы менен күйөөсү деле уяттын чегинде эле болгон жакшыраак да. Менин сизге суроом мындай: мен жесир аялмын. Бир адам менен никеге туруп, бирок жашыруун эки башка жашап жүрдүк. Анан ал чет мамлекетте иштеп калды. Урушуп кеттик. WhatsApp'tan сага 3 талак бердим, 3 талак бердим, 3 талак бердим деп жазыптыр. 9 талак бериптир. Нике бузулду да, айтып коюңузчу. Бул былтыр жазда болгон окуя. Эми келип никебиз күчүндө деп жатат. Мени бакпайт, каралашпайт. Аллахым сизден разы болсун. Баарыбызга иман хидаят берсин. Амин. Нике бузулду. Бузулмак турсун талкаланды. Кайра баш кошконго болбойт. 3 талак түшөт, 6 талакка кыямат күнү өзү жооп берет. Калган 6 талакка. Эми мисалы ошолун алыңыз качан былтыр жаз деп атасыз, азыр мисалы эми кокус башкага турмушка чыгам дей турган болсоңуз ыктыярда. Бирок ошол күйөөңүзгө мына азыркы жазган 9 талак бергенге кайра баш коша албайсыз. Эгер ошо менен жашаганыңыз келсе, анда башкага турмушка чыгып, анан ал жактан дагы ажырашканга туура келет. Халал деп коет да, мисалы эгерде ошол биринчи азыр мисалы кайрадан 3 талактан кийин дагы жарашабыз дей турган болсо, анда 3 айыз күткөндөн кийин эгерде боюнда болбосо, башкага турмушка чыгып, ал экинчи күйөөсү дагы буга талак бере турган болсо, дагы кайрадан 3 айыз күтүш керек. Мүмкүн экинчи күйөөсүнөн бала алуу болуп калар боюнда. Андан дагы мисалы таза болгондон кийин анан биринчи күйөөсүнө адал болот, башка жолу жок шариятта. Жолдошум 2 жолу даватка 3 күндүккө чыгып келген. Кээде арак ичип коет. Кантсем 40 күндүк даватка барганга түрткү болом. Арак ичпесин, жүрөгүнө иман берсин деп дуа кылып коюңузчу. Амин. Арак ичпесин, жүрөгүнө Алла таалам иман берип, жакшынакай арактын желкеничин салсын. Аракет кылыңыздар, бул жакта башка дагы алхамдулилла даватка келип кеткендерге 40 күнгө эптеп чыгып келсе, 40 күн арактан ичпейт эди, мечитте болот да. Мени бул жерден Бишкекке барабы, Ошко, Баткенге, Таласка барабы, каяка барса дагы 40 күнгө эптеп көзүндү жумуп болсун, дуа дагы кылып, ыйлап дагы эптеп көндүрүп чыгарганга аракет кылыңыздар да. Кудай кааласа бир чыгып келип алса 40 күнгө иншалла. Андан кийин да 3 күндү таштаттырбай, күн сайын 5 убакыт намазга мечитке барып келип турса, чөйрөсү канча бузук болсо дагы, араккөр достору, араккеч достору болсо дагы иншалла алардан кутулат да. Аны ажыратыш керек чөйрөдөн. Себеп көбүнчө азыр 3 күнгө даватка чыгып келип жакшы болуп келип атат. Бир келгенден кийин мурунку достору бар да. О повороттогу 4 көчөдөгүлөрчү. Вот ошолор кетти кылып эле дагы кайра мурунку кейибине салып коюп атат да. Ошон үчүн буларды ошо чөйрөдөн узак кылыш керек. Киши жакшы иманына бекем, эрки, күчтүү болгондон кийин анан иншалла аларга баш бербей калат. Токтот бунуңу дейт бол. Деп. Кандай дуа окусак жүрөк ачылат. Робби шарах ли садри деген дуа бар. Муса пайгамбардын дуасы.
Kur'an-ı Kerim'deki. Rabbi şrahli sadri ve yessirli amri ve hlul uqdatan min lisani de. Rabbi şrahli sadri degen. O Allah жүрөгүмдү иманга, акыйкатка, маарифатка, жакшылыкка, бакытка ач деген ушундай бир дуа да. Tasbih namazının okuluşun aytıp beriңизчи. Мындай кылбайсыздар, tasbih namazı 4 rekat окулат да. Her birinde olsam Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu akbar. Uşu 75'ten 300 жолу. Fazail Amal деген kitap var. Azı misal adı bardın ayıp bергenge estep dağı albaysızlar. Fazail Amal kitapte oşol жерде açsanız namazın babında gelet. Sütkorduktun ziyanı açık aytıp koyuңузчу дейт. Ay sütkorluk ötө katı en çoğun günölördün biri. Sütkorluktu Allah Teala aytat. Allah jana Allah'ın elçisi soğuş jarıyaлаган men barabar deyt da. Şu bundan ötken dağı çoğun günö var. Çünkü sütkorluk tuğanlar çoğun günö bu şeytandın işlerinden. Üy bülögü kankende baktılуулuk kelet. Üy bülögü mına karаңыз, öte жақсы суроо бердиңиz. Ayалы менен күйөсү бар го, экөө тең ыймандуу. Эгерде күйөөсү ыйманда, динде жашасачы, аялынын жашоосу рахаттап өтөт да. Эгерде аялы динде болсо, күйөөсүнүн жашоосу рахаттап өтөт. Үй бүлө кандай болот эле? Үй бүлөдөгү бактылуулук, үй бүлөдөгү жашоонун бул жакшысы бул нерселер менен эмес. Диван, килем, буюм нерселер менен, телевизор менен, жок. Жакшы мүнөз менен, жакшы кулк мүнөз менен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын кулк мүнөзүн окугула, ошого амал кылгыла. Аял дагы, күйөө дагы. Кудай кааласа иншалла бактылуу үй бүлө болот. Анан иншалла мына үйдө сөзсүз ыймандын таалими, зикир, намаз, дуа, ибадаттар болсун сөзсүз. Менин суроом, менин күйөөм көптөн бери намаз окуйт, бирок туруп эле намазын таштап салат. Экөөбүз ушун айынан көп урушабыз. İçinde cini var mı деп айтсам, менде жок дей берет. Мен болсо кыжалат боло берем. Эмне кылыш керек? Кудай кааласа иншалла Москва бир күндө турган эмес, акырын болот. Siz inşallah namazыңызга өзүңүз бекем болуп, кайра дуа кылып, дем салыңыз. Уктап атканда өзүңүзгө, бала чакага, күйөөңүзгө да дем салыңыз. Күйөөңүз сизге дем салсын. Анан чогуу даватка чыгып келгиле. Үйдө бая таалим болсун. Намаздын фазилети бар го, ошону окугула. Башкаларга намазга дават бергиле. Жана Алла Тааладан ыйлап дуа кылгыла. Кудай кааласа намазга бекем болуп калат. Бир убакта 4-5 жерден намазга азан чакырылат. Биринчи азан ай жылып бүткөндө айтылып. Биринчи азан айтылып бүткөндө же намаз окуп бүткөндө эле намаз окуп баштайбызбы же бардык азан айтылып бүткөндө күтөбүзбү? Жок. Биринчи азан айтылганда эле болду, намаз окуй бересиздер. Биринчи азанга жооп бериш эле милдеттүү. Ошодон кийин эле намаз окуй бересиздер. Бардыгын күткөндүн кажети жок. Магазинде сатылып жаткан джин дейби? Семичкасы аталыш азыкка туура келбей калбайбы? Джин деген аталыш арамга жакын болуп калбайбы? Эмне ушундай семичка бар? Аты джинби? Алла. Эчтеке болбойт ал. Джин эмес, шайтан деп жазып койсоңдар, ичи адал болсо эле болду ал. Ал эчтеке эмес ал. Бирок джин дейт да, джин деп. Чет өлкөдө балдары майып болуп, төрөлүп калса, аларга укол сайып, өлтүрүп салышат экен. Астагфирулла. Кыргызстанда да ушундай жакшы болот деп, жаман болот деп, жакшы болот деп. Көп адамдан уктум, адам өлтүргөн менен барабар го деп ыйлап жатам дейт. Бул деп болбойт. Майып болуп калса дагы аны жөн укол менен өлтүрүп койсо болбойт. Атайла өлтүргөнгө барабар да бул. Атайла өлтүргөн. Кандай болсо дагы бул Алла Тааланын алхамдулилlah инсан кылып жаратканы, чыдап жашнакай карап, өмүрүнүн аягына чейин карап коюш керек, бирок атайлап өлтүргөн болбойт. Бул чоң күнөө болуп эсептелинет. Устаз, мен бир
жеңеме менден 270 миң сом алган болчу карызга. Бир жеңем менден 270 миң сом алган болчу карызга. Мен бергенде жөн эле бергенмин. Бирок жеңем мен сага ыраазычылыгын кошуп берем дейт. Мен ыраазычылык деп акча кошуп берсе алсам болобу? Мен унчуккан эмесмин. Кошуп бересиз деген эмесмин. Акысына кирип калбаймынбы? Жок, эчтеке болбойт. Мынандай Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтканда, эгерде бирөө карыз алса, карыз берип аткан киши үстүнө кошуп бер деп айтпай, намек дагы кылбай. Макулбу? Карыз алып аткан киши дагы мен кошуп беремин деп аны убадалантырып, эме кылдырбай, кийин карызын кайтарып берип атканда кошуп берсе эч кандай сүткорлук эмес бул. Пайгамбарыбыз кайра мактаган, ушуну айткан, карыз алган киши жакшыраак кылып кайтарып берсин деген. Ошон үчүн бул сүткорлукка кирбейт. Алса болот. Менин курбум Москвада жашайт. Анын жолдошу эжесинин сөзүн угуп, бир талак жазып бериптир. Ортодо бир бала бар. Эжеси аял бала табылат, эне бир турган табылбайт деп күйөөсүн агын кеткен. Кайненеси күйөөсүн алып кеткен. Күйөөсүн алып кеткен. Кайненеси, кайнежеси, кайнагалары эки жупту чогуу жашашын каалабайт. Күйөөсү чечкинсиз аялына айтат экен. Менин үйдөгүлөрүм жаша десе жашайм, жашаба десе жашабайм дептир. Курбум переживать этип молдолорго барды. Барып жолдошун чакыртса, молдо менен сөгүшүп кетем дейт. Экен молдолорго тийип ал дептир. Кыз эмне кылам деп жатат. Кыздын өзүн жалгыз Москвада баласы менен эч муктаждыгын кылбай таштап кеткен. Астагфирулла. Эми эмне деп айтабыз эми ага? Эми эгерде аалымдардын, молдолордун сөзүн укса, биз мындай насаат айтабыз да. Кудакай жакшынакай карап, үй бүлөнү бузбай, ал мисалы кайнеже, кайынсиңди башкалар баардыгын уга турган эмес, өзүнүн башы бар да. Мейли насаат алып, бирок өзү чечип, үй бүлөнү караш керек. Караңыздар, бул аял заты аманат. Пайгамбарыбыз айткан, сен никеңи алганда Алланын аманатында алгын деген. Алгандан кийин кыянат кылбай, эң жакшы кылып аларды караш керек болот. Пайгамбарыбыз айткан, силердин араңарда эң ыймандууңар, эң жакшыраагыңар үй бүлө бала чакаңа жакшыраагыңар деп. Ошондуктан биз буларга деле ушуну насаат деле айтабыз. Нар жагын биздин колубуздан келбейт, тааныбасак, билбесек, Алла иман берсин дейбиз, башка эмне. Көл жергесинде жүгүнүү деген бар да, ошол кайнене келиндер жүгүнсө болобу? Жүгүнүү жакшы эле, бирок рүкүгө окшоп калбасын да. Бул саламдашуу эми мисалы баш ийип коюп, мындай моюн сунуп, бирок мына бул жерде келиндер жүгүнүп моюн сунам деп анан кол көтөрүп атпайбы, буяга кандай болуп кетти? Туурабы? Аны айтпадыбы азыр эле. Ошон үчүн иншалла мейли, бирок рүкүдөй болуп кетпеш керек. Рүкүгө окшоп кетпеш керек. Рүкү Аллага гана кылынат. Так. Өлүмдү көп эстеп жатам. Аз калгандай сезилип жатат. Эмне болот? Өлүмдү көп эстесеңизчи, өлүм тез келип калбайт. Өлүмдү вообще эстебей койсоңуз, сизди унутуп калбайт. Өлүм келгенде адашып келбейт, эрте дагы кечикпейт. Точно өз убагында келет. Эстесеңиз дагы, эстебесеңиз дагы. Эстегендин пайдасы жүрөк тазаланат. Ошон үчүн өлүмдү көп эстеген пайдалуу нерсе. Аны коркпош керек ал. Мисалы караңыз, өлүмдү эстебесеңиз деле өлүм келбей коет деп атасыз. Сизди унутуп калды деп атасызбы? Жок. Өлүм эстеген биздин динибизде ибадат. Ушуну айтып коеюн. Өлүмдү эстөө биздин динибизде эмне экен? Ибадат биздин динибизде. Өлүмдү эстөө динибизде ибадат. Өлүм бул акыйкат. Бул акыйкат.
Алла Таала сыноо үчүн жараткан. Орозо учурда садака бергенге акча жок болуп бербей калдым. Андан кийин бүтүп берейин десем, карыздан кутула албай атабыз. Кантип карыздан кутулсам? Мындай урматтуу эже карындаштар, сиздер азыр карыздар болсоңуз, питир садаканы бергенге милдеттүү эмессиз. Питир садака наоборот алсаңыз болот. Питир садаканы алсаңыз болот. Ошондуктан сиз кыжалат болбоңуз, сиздерге милдеттүү эмес. Баламды үйлөнтөлү десек, кыз таппай атабыз. Дуа кылып коюңузчу. Кээ бирлер болсо күйөө таппай атат, кээ бирлер кыз таппай атат. Şu biri менен эле ушул жерден эле муфтиятта отдел издей берип, ушул жерден тапсаңар болмок экен. Туурабы? Кудай кааласа, иншалла. Дуа кылыш керек, дуа кылыш керек. Ар бир ата эне ушул кызым жакшы жерге турмушка чыкса экен, ыймандуу күйөө бала туш келсе экен дейт. Ар бир ата эне уулума ушул ыймандуу келин туш келсе экен дейт. Ата эненин тилеги бул. Иншалла аракет кылып, жакшы жерден дуа кылыш керек, анан жакшы ниет кылыш керек, иншалла бардыгы Алла Тааладан. Бардык алхамдулиллах ушундай ыйман менен жашайм дегендерге ыймандуу жарларды Алла Таала насип кылсын. Амин. Менин бир тууган сиңдим төркүнүмө бир нерсе алып беребиз, акча уюшуп дейт. Дей берет. Ушул кылганы туурабы? Өзү жакшы жашайт да. Мен жетиктиксизмин дейби? Жетишсиз бекен. Кыскасы, мен ошо бир тууган сиңдиңиз алып бере берсин, экөөңүздөрдүн атыңыздан бере бергиле. Бул ислам диндечи жок нерсени бар кылып милдеттенме, бул жок таксырлар. Бирөөнү кыйнабайлы, бардыгы бирдей эмес да. Бирөөндө бүгүнкү күнү бирөөндө акчасы бар, экинчиде жок. Экинчи күндө мисалы азыраак болушу мүмкүн, башка зарылчылыктары болушу мүмкүн. Анан мына кичине колунда бар аялдар, колунда бар келиндер андай эле кыйынсына өрүп эле. Ошон үчүн эгерде ушунчалык эле бере турган болсоңор, наоборот сизде мүмкүнчүлүк бар экен. Мынаны ушу экөөбүздүн атыбыздан эле берип коелу дебейсизби? Сиз билесиз ана сиңдиңизби, эжеңизби, ал жашоосуна кичине кыйынчыраак, күйөөсү азыраак акча табат. Силердин акчаңар көбүрөөк. Наоборот сиз мындай дебейсизби? Мына 10 миң сомго мен алайын, сиз 100 сом кошуп коюңуз, экөөбүздүн атыбыздан берели деп. Мына сооп экөөңөр Алла Таала берип турат да. Сиз канча берсеңиз ошончо сооп берилет. Ушунчалык эле эгерде төркүнүңө бир нерсе бере турган болсоңорчу. Бирок мындай ким азыраак кошсо, ошону мындай уялтып койбош керек да. Наоборот ушундай ыңгайсыз абалга таштап койбоңуз. Наоборот сиз поддержка бергенди үйрөнүңүз. Колдоо бергенди үйрөнүңүз. Даже өзүңүздүн тарабыңыздан эле белек бергенде дагы жаныңыздагыны кошуп кое бериңиз. Эч нерсе кемибейт сизден. Жүрөгүңүздү кең кылыңыз. Эчтеке эмес. Бирок айтып коюңуз, мына мен эжем, жосо мына мен сиңдим, жосо мына кайын сиңдим, экөөбүз берип атабыз сизге деп эле берип кое бериңиз мынакей. Жомарт болбойсузбу? Сиз берилген сооп сизге берилет. Алла Таала сизге сооп көп берет. Нар жака кошуп койгонуңуз үчүн бир сөз мененчи, ага да өзүнчө сооп аласыз. А тиги да сүйүнүп разы болуп калат бечара. Аны кызартып бир чекеде коюп койбой. Мен кичине кезимде ата энем ажырашып кеткен. Азыр атам менен катташпайм. Өзүмдүн фарзыман кутулайын деп чалып сүйлөшүп катташайын десем, өзүм көңүлүм жок. Менде азыр катташпайм, эч нерсе болбойбу. Кичинекей кезде ажырашып кеткен. Так. Атам менен, мындай. Туугандар, эми турмушта ушундай экен да, татаал экен. Кээде ушундай ата эне бир келишпей, кандайдыр бир негиздерден, себептерден ажырашып кетет экен. Бирок бала, кыз карап коюңуз, угуп алыңыз жакшылапчы. Колуңузда мүмкүнчүлүк барбы? Катташпасаңыз дагы ага бир пайда жеткириңиз. Сизге эч нерсе кылып бербесе дагы ошонун сизге аталык өзү жетиштүү да. Же болбосо ошондой эле апа, энелик да өзү эле ушул эле жетиштүү да. Тарбия кылбай койсо делечи, туура кылыш керек эле, караш керек эле, ажырашып кетти, таштап кетти дегендер бар да. Бирок эрте кыямат күнү паланчанын кызы деп атаңыздын аты менен чакырыласыз. Ошону унутпаңыз, сиз апаңыздын аты менен чакырылбайсыз. Агаңыздын, чоң атаңыздын, абаңыздын, ага да киме, аке, эч кимиси менен чакырылбайсыз. Кимдин
кимдин бел суусу менен жаралган болсоңуз, ошонун аты менен чакырыласыз. Ошон үчүн иншалла Кудай кааласа, ал дагы ата. Мейли кандай болсо да, ушу кызымдан Эдницага акча салып коюптур, бир калпак берип бериптир, бир жылуу сөз айтты. Сизден эч нерсе кетпейт. Сизден эч нерсе кетпейт. Ошон үчүн иншалла атага жакшылык кылып кое бериңиз. Атага жакшылык кылып кое бериңиз. Ал түшүнбөсө дагы, сиз түшүндүңүз го. Ал мисалы намаз окуса да сиз намаз окуйсуз. Имандуу, исламдуу, имандуу кыздын үлгүсүн көрсөтпөйсүзбү? Эми ошо ата да кандай болгондо дагы ата. Кандай болгондо дагы эне. Кудум ошондой эле эненин мисалында да турганда. Ата эне мисалы ажырашып кеткен, тайларын чоңоюп калган тиякта, же башкалардан чоңоюп калган, кийин анан жүрөктө бала да, бирок мүмкүнчүлүгү бар да, ошо мүмкүнчүлүгү бар учурларда жардамыңызды аябаңыз, саламыңызды аябаңыз, дуаңызды аябаңыз. Менин күйөөм үйдөн бир иш баштайын десем эле көңүлүм айный берет, эчтеке жасагым келбейт дейт. Мен бирөөлөр кара дуа окутуп койгонбу деп корко берем. Акыркы күндө сыйкыр, көз, кара дуа, жин, ушуга окшондор жаман көбөйдү. Ушулардан сактанууга пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам дуаларды үйрөткөн. Ошо дуаларга бекем болуңуздар. Ушундай болушу дагы мүмкүн, кысылып сыгылышы да мүмкүн. Бирок ошон үчүн кандай кылыңыз? Үйдүн төрт бурчунда аятал курси окугула. Абдурахман ибн Ауф разияллаху анху үйдүн төрт бурчуна аятал курси окуйт эле. Төрт бурчуна. Короңузга дагы үйдүн ичинде дагы төрт бурчуна окуңуз. Үйүңүздү жакшынакай шөпөрөп, Кудай кааласа үйдөчү намазды эле жандандырыңыздар. Мына кара дуа, пара дуанын баарын жок кылып бул. Намаздай күчтүү дуаларды кайтара турган, ошо жамандыкты кайтара турган амал жок. Бирок намаздай болсун да. Кыжалат болбоңуздар. Анан 8:00 эркектерге сабакта арак ичпегиле деп көбүрөөк айтып кетиңизчи. Макул, бирок арак ичип чабы эркектер, барсыкондуктар. Элдин баарды арак таштаган силер баштап атпсыңар да. Астагфирулла, болбойт бул шайтандын суусу. Арак менен ким оңолду эле айткылачы? Кимди гана талкалаган? Мен бир досум бар эле, ал да көп арак иччү. Айтат, досторуман айрылдым, бизнесимден айрылдым, бала чакамдан айрылдым, аялымдан айрылдым. Акырында карасам, ошо водка экөөбүз эле калыппыз дейт. Эч ким жок дейт. Ушуну жеңет окшойм десем, бул дагы мени жеңди дейт. Ушунду тынап турбайбы дейт. Бирок Алла Таалага тооба берди да. Бардыгын таштап туруп, алхамдулилля даватка чыгып оңолуп кетти дейт. Үй бүлөсү кайра келди. Менин көзүмдө ушунун бардыгычы. Ден соолугу кайтты, угуп алгыла. Аракты таштадыбы? Ден соолугу кайтты, акылы кайтты, жашоосу тазаланды, аялы кайтып келди, балдары келди, достору жакындады, береке келди. Мына? Ушуну көрүп туруп дагы анан ошого баргандарга таң каласың да. Так, мага кеңеш бериңизчи, суранам. Менин жаман сапатым бар. Бул эргешүү, аябай кыналам. Эрегишүү? Берген? Жакшылыкты атандаш керек да? Жаманда атандашкан болбойт. Пайгамбарыбыз айткан, жакшылыкта силер атандашкыла, жакшылыкта жарышкыла деген да? Жакшылыктачы? Ким көп ибадат кылат, ким көп зикир кылат, ким көп дуа кылат, ким көп кичпейил, ким көп берешен, ким көп Алланын алдында ыйлайт, ким көп ибадаттарды кылат. Ошондо жарышайлы. Ким көп ким Куран окуйт, ким көп зикир кылат, жакшылыкта жарышайлы. Ким көп садака кылат, ихластуулукта жарышайлы, илимде жарышайлы, таквалыкта жарышайлы. Жарыша турган нерселерибиз толтура. Бирок мына жаман нерселерде болбойт бул. Өчөшүү, кек сактоо, арамдыкта булар болбойт. Мындайда эстегенде мындай жамандыкта жарышайын деген бар го. Ал отко жүгүрүп атса дозокко. Мен дагы жарышпай, мен андан биринчи барып түшүп алайын деп атабы.
Ошондой болуп калып атпайбы? Андай болбойт ал. Алла акыл бергенге ошо акылды иштетиш керек да кишине. Кайненем көңүлүмдү оорутуп койду эле. Анын авторитети түшүп калды. Таарыныч пайда болду. Эч нерсеге көңүлүм жок. Эми келиндер, силер деле кызыксыңар. Эми ал карыганда кайненечи. Бир топ канча деген оору, кыжалатчылык болот. Силер жашсыңар, күчүңөр жайында, акыл эсиңер жайында, анча-мынчаны жутуп койбойсуңарбы? Алла Таала бейишке кирген адамдар, таквалар, ошо таквалардын бир сыпаты ачууларын жуткандар дейт. Казиминал гойз деп коет. Ачуусун жуткандар. Кайнене бир нерсе деди, ар бир нерсени сиз угуп, анан иренжип, жүрөгүңүзгө алып, унутпай бир жума, бир айдан бери жүргөн эмне керек бу? Акыры кулактын бул жагынан чыгарып өткөрүп коюш керек. Бул кайра жакшылыктарды кылып, дагы өтө катуу тие турган болсо, ачууну жутуп коюңуз. Ачууну жуткандын сообу өтө чоң. Угуп алыңыз, келиндер. Кимде ким ачуусун жута турган болсо, эртеги Алла Таала ошол адамга же ошол аялга күнөөсүнүн себебинен Алла ачуусу келе турса ачуусун жутуп коет экен да. Бул деген биз мени аялга болсун, эркекке болсун ачууңузду жутуп койсоңуз, Алла сизге өзүнүн ачуусун жутуп коет. Бул кандай деген чоң нерсе. Ошон үчүн иншалла ачууңузду жутуп койгула. Эчтеке болбойсуңар. Колуңарга бир кир болуп кетпейт. Бир-эки сөз айтышы мүмкүн, кайра кайталай бериши мүмкүн. Сиз жакшы иштерди кыла бериң, соопту Алладан үмүт кылың. Кайненеден күтпөңүз. Кайнене жакшылыкты кайтарат деп эч качан күтпөңүз. Ошондо сиз жакшылык кылганда чарчабайсыз, тажабайсыз, жакшылык кыласыз, жакшылык кылган сайын сооп аласыз. Алла Тааланын алдында даражаңыз бийик көтөрүлө берет. Жүрөгүңүз рахат менен, нур менен толо берет. Алла Таала сизден разы боло берет. Ошо ишти кыла бербейсизби? Бир-эки сөз айтса капа болуп калбай. Курандагы окуялар сабагыңызды толук хатым кылып уккан окуучуңуз боломун. Маша Алла. Башкаларга даават айткан кезде сизден укканым боюнча башкаларга жеткирсем болобу? Өтө болот да. Курандын окуялары алхамдулилла, Алла Таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Бир 4-5 ай сабак болгон. Курандын ичиндеги окуялар адам атабыздан тартып мынакей пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга чейин. Андан башка да окуялар. Ошол окуяларды мынакей бул эжебизби, карындашыбызбы толук хатым кылып мына уккан экен. Башкаларга жеткирсем болобу дейт. Жеткириш керек ошону. Ошо укканды айта берсеңиз, иншалла ошончо сооп аласыз. Өтө жакшы, Алла разы болсун сизден. Бактылуу болуңуз. Келин кайненеге, кайнатага, кайын журтка жүгүнүү милдеттүүбү? Шариятта жүгүнүү адабы? Буга жооп бердик, жүгүнүү боюнча. Так. Эгер үйдөн 90 километр алыска чыксак, 2 рекет фарыз намазды эле окуйбузбу? Же сүннөттөрдү да окуйбузбу? Эгерде сапарга чыга турган болсоңуз, 90 километрден ары кетип атасыз, мына өзүңүз жазгандай. Анда пешимди, асырды, куптанды, 4 рекеттүү фарыз намаздарды 2 рекет кылып окуйсуз. Эми караңыздар. Бишкекке тынымсыз кетип атасыздар, жамгыр жаап атат, жана башка. Сапарыңыз токтоп эмес, тынымсыз да. Анда фарыздар окуп кете бересиз. Эгерде токтоп бара турган болсоңуздар, убактыңыздар бар болсо, чайга түштүңүздөр, башка жака, анда сүннөттөрдү окугандарыңыз абзел. Бирок билип коюңуз, ошондой кезде да сүннөт окуй койсоңуз эч кандай күнөө болбойт. Сүннөт окусаңыз сообу көп болушу мүмкүн, көп болот, бирок күнөө болбойт. Сапарда сүннөттөр нафилдин өкүмүндө болуп калат. Нафилдин өкүмүнө айланат деген сөз. Нафилдин өкүмү окусаңыз сооп, окубасаңыз күнөө эмес. Ошон үчүн бир жерге барып калганыңызда, мисалы Бишкекке барып калдыңыз 10 күнгө. Ошол жерде 10 күн мусафирсиз. Бир үйдө жатасыз, бир ишиңиз бар. Окуй бериңиз, ал жакта эми бир жак нар жак бер жакка сапар эмес го. Бул жактан кетип аттыңыз эле мына балыкчыдан, боомдон өтүп атасыз, кеминден кетип атасыз. Анда сүннөттөрдү окубай койсоңуз эч нерсе болбойт. 90 километр алыстыктан жолдон да келе жатып окуй албай калган намаздарыбызды үйгө келгенде толук намазды окуйбузбу же
Эгерде каза болуп кала турган болсо, сапарда үйгө келгениңизде ошо касырдын казасын окуйсуз. Түшүнүктүүбү? Мисалы, азыркында сиз айтып аткандай, жолдон да келе жатып окуй албай калган намаздар болсо, ошолор келгенден кийин казасы касыр болот. Болду. Урматтуу эне эже карындаштар, биздин сөзүбүз дагы мына аяктап баратат. Жараткан Алла Таалам талабыңыздарды кабыл кылсын, кадамыңыздарга сооп берсин. Мынакей ушу атайы талап менен диндин сөзүн угайлы. Bir iki söz bolsun uşu kichine жүрөгүбүздү bir нурлап кетейли. Пайгамбарыбыздын сөзүн угайлы деп, иман чогулушуна, мажлисине, зикир, дуа, мынакей илим мажлисине келгениңиздерге кош келдиңиздер. Жараткан Алла Таалам баарыңыздардын алтын башыңыздарды аман кылып, баарыңыздарды бактылуу кылсын. Таквалык менен жашайлы туугандар. Сиздер жардам бериңиздер, жардам бериңиздер. Бири-бириңиздерге жардам бериңиздер. Баарыбыз чогуу бейишке кирейли. Баарыбыз чогуу бейишке кирейли. Ошон үчүн иншалла эркектерге дагы, балдарга, күйөөлөргө, аталарга, ага инилерге жардам бериңиздер. Таквалыкта жардам берейли. Күнөөдөн сактанганда бири-бирибизге жардам берейли. Неде? Күнөөдөн сактанганда жардам берейли. Жакшы иштерде, ибадаттарда бири-бирибизге жардам берейли. Жаман иштерде бири-бирибизге душмандыкта жардам бербейли. Аз жашайбыз, аны сиздер көп жашабайбыз. Качан жашообуз бүтөт, Кудай билет, бизге белгисиз. Ошондуктан ар бир күнү шүгүр менен, ибадат менен, жакшы сөздөр менен, жакшы маанай менен жашайлы. Ар бир күндү баалайлы. Ар бир неmatка шүгүр кылайлы. Алла Тааланын бир баа парызын таштабайлы. Алла Таалам кабыл кылсын, баарыбызды бактылуу кылсын. Амин. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وجرتخان الله ушул жерде кол көтөрүп турган энелерибиз, эже карындаштарыбыз, келин кыздарыбыздын баарын өмүрлөрүнө береке берген, ден соолуктарына береке берген, илимдерине береке берген, ырыскыларына береке берген, бала чакаларына береке берген, баарына я Алла бактылуу кылгын, бирөөсүн дагы бактысыз кылбагын, баардыгын күнөөлөрүн кечирген, өз мээримиңе бөлөгөн, баардыгына амандык берген, баардыгына адал ырыскы берген, кең ырыскы берген. Баарыбыздын я Алла жүрөктөрүбүздү тазалагын, капырлыктан тазалагын, ширктен тазалагын, мунафыктык эки жүздүүлүктөн тазалагын, жүрөктөрүбүздү текеберлик көрө албастыктан тазалагын, жек көрүүдөн тазалагын, жараткан Алла чагымчылыктан тазалагын, дүйнөнү сүйүүсүнөн тазалагын. Я Алла жүрөктөрүбүздү Кур'ан хадис менен нурлагын. Жүрөктөрүбүздү я Алла сүйүүгө толтургун, иманга толтургун, жүрөктөрүбүздү я Алла бейпилдик рахатка толтургун. Жараткан Алла денелерибиздин бардыгын арам нерселерден сактагын, арам нерселерден узак кылгын, жүздөрүбүздү жарык кылгын, жүздөрүбүздү я Алла жер каратпагын, имандан ажыратпагын, иман бергенден кийин кайра иманды тартып албагын. Жараткан Алла баарыбыздын даражаларыбызды бийик кылгын, өмүрлөрүбүзгө я Алла береке бергин. Жараткан Алла ооруларга шифа берген, үйүндө ооруп жаткандар, бейтапканада ооруп жаткандарга баарына шифа бердин. Я Алла дененин дагы, рухтун дагы шифасын берген, пайдалуу илим берген, кең ырыскы берген, кабыл болгон дуа берген, күтпөгөн жерден келе турган жакшылыктарды насип кылгын, күтпөгөн жерден келе турган жамандыктардан сактагын, иштерибиздин баардыгын оңунан чыгаргын, баарыбызды берешен кылгын, баарыбызды жоомарт кылгын, баарыбызды я Алла чынчыл кылгын, баарыбызды я Алла шүгүр кылуучулардан кылгын, садака берүүчүлөрдөн кылгын, баарыбызды таквалардан кылгын, өзүңдөн корко тургандардан кылгын, өзүңдөн гана үмүт кыла тургандардан кылгын. Жараткан Алла разычылыгыңды бейишиңди сурайбыз, нааразычылыгыңа тозоңуңдан пана тилейбиз. Я Алла калган өмүрүбүздүн баардыгын ибадатка бургун, калган өмүрүбүздүн баардыгын жакшылыкка бургун, калган өмүрүбүздүн баардыгын я Алла өзүңдүн сүйкүмдүү пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын сүннөтүнө бургун. Жараткан Алла ушу элибизге Барскон айылына я Алла нурунду жагыргын, хидаятыңды түшүргүн, арам нерселердин баардыгын жок кылгын, келишпестиктердин баардыгын өзүң жойгун. Аллахым имандуу айыл кылгын, берекелүү айыл кылгын, бири-бирине ырайымдуу айыл кылгын, таза айыл кылгын, бактылуу айыл кылгын. Я Алла, даражалы энелерибиздин даражаларын бийик көтөргүн. Я Алла, баарыбызга кайраттуулук берген, кыздарыбызга намыстуулук берген, эркектерибиздин баардыгын баатыр берешен кылгын. Жараткан Алла дуаларыбызды кабыл кылгын. Мамлекетибизге, элибизге, журтубузга я Алла тынчтыктарды берген.
Ya Allah ар кандай кырсык апат балелерден сактагын. Мына я Алла кар жаап, жанчыл болуп я Алла ушулардын бардыгына я Раббул Аламин кырсыктардан сактагын жараткан Алла. Кырсыктардан сактагын я жараткан Алла. Имансыз жашоодон сактагын, уятсыздыктан сактагын жараткан Алла. Баарыбыздын жүздөрүбүздү жарак кылып, каерде гана болбойлу берекелүү кылгын. Дуаларыбыздын бардыгын кабул кылгын. Ва саллаллаху таала аля хайр халқи Мухаммад ва аля алихи ва асхаби ажмаин. Амин. Бирахматика я архамар рахимин. Амин. Аллаху акбар.